Кыргыз элибиздин өзүнүн тарыхына байланыштуу өзүнчө улуттук тамак-аш, салт-сана, кийим-кече жана да тагыдай эле ырым-жырымдарды байыркы кылымдардан бери камтып келет. Улуттук баш кийимдерге калпак кирерин да ана билебиз. Ак калпак кылымдарды карыткан кыргыз элинин символу, анын жаралуу тарыхы элибиздин басып өткөн жолу менен тыгыз байланыштуу. Кыргыз калпагы ысыкта күндөн, суукта ызгаардан сактаган жайлуу, жеңил баш кийим. Калпактын сырткы түзүлүшү, анын ар бир түсү, оюулары өзүнчө маанини туюндурат. Алар жашыл, кызыл, кара, ак түстөгүлөрдү кийишчү. Ал эми оюуларын айта кетсек, алардын ар кандай түзүлүштө чагылдырышкан. Мисалы жаш балдарды колдо жүрсүн деп ума эненин, көз тибесин деп карганын тырмагын, тилегин дайыма суудай аппак болсун деп булактын жана башка образдардын ою менен чагылдырышкан. Жигиттерге болсо келечекте кандай болуусун кааласа, калпагына дагы ошол оюуларды түшүрүшкөн. Мисалы тоо теке, бүркүт, аркаар оюмдары. Баатырларга болсо илбирстей, бөрүдөй, жолборстой деген салыштыруулар көп колдонулган. Калпак эч качан жерге койбой, аны жаман кылып колдонбош керек. Баш кийимди ар убакта өйдөгө коюп, кадыр барктап, муунда муңга өткөрүшүбүз зарыл.